тупой карандаш лучше. Орысчасы мен кыргызчасы мындай өтө чем курч акылга караганда мохок болсо дагы калем жакшыраак. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн жазыш керек. Анан Курандын эң биринчи аятында эмне деп түшкөн? Окуу деп түшкөн да. Окуу деп түшкөн. Ошон үчүн эми окуу деген эмне? Эмне ал окуу деген? Маалымат ал. Окуу деген жашоону өзгөртүү экен. Биз окуу десе окуу деп окуу эле коюп жүргөнбүз да. Бирок ошончо нерсени окуп туруп бир жашоого эмне колдонбодук да. Мен өзүм эле мынау азыр мынау бир жыл окудум деп атпаймынбы? Бир жыл окуудун алдында деп айтат элем да. Ушунча мисалы мектепте канча тригонометрияны окудук, канча илимдерди окудук. Айтат элем да, жашоого колдонгон жокпуз. Же колдондуңар? Ким колдонду? Атам айтат эле да, физикада мен мынча нерсени туруп жашоодо колдонгон жокмун. Закон Ома деген бар эле. Туурабы? Ньютондун биринчи закону бар эле, Ньютондун экинчи закону бар эле. Ошолорду эч ким азыр унутуп калганбыз да. Неге? Жашоодо колдонбогон сенен да. Бирок күндө колдонобуз ошол нерселерчи. Просто ошол Эйнштейндин закону экенин, же жанагы физиканын закону экенин билбейбиз да. Ошол законду күндө эле колдонобуз бирокчу. Түшүнүп атасыздарбы? Мисалы мен жөнөкөй эле азыр мисалы мектепте окуп жүргөндө керекелерге айтсам күлөт да. Кайсы сабактан жакшы окуйсуң десе физкультурадан. Физкультурадан ким жакшы билет окуйт эле. Колуңарды көтөрүңүз, физкультурадан ким жакшы? Баары жакшы окуйт да. Физкультурадан жакшы окусаңар, кимдер азыр физиология кыласыңар айтыңыз. Ким физиология кылат? Мен деп айтыңарчы, мен физиология кылам. Биз 5 балл берет. Физкультурадан мен жакшы окуйм да менчи. Себеби бирок физкультурадан окуган агайларым өздөрүнүн жашоосунда кылбайт эле ошонучу. Үлгү жок эле да, образец жок. Түшүндүңүзбү? Ошон үчүн ушунча нерсе бизди окутуп туруп, бирок жашоодо ошону колдонушту үйрөткөн эмес да. Ошон үчүн биринчи бул биз окуп аткан нерсе Куран. Биз окуп аткан сүннөт биздин жашообузга бактылуулук алып келе турган нерсе да. Мен азыр мына Бакара сүрөсүндө биз күндө дуа кылабыз да. Не деп? Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban-nar. Турабы? Не деген сөз? Аллахым бул дүйнөнүн ахирет. Аллахым эмес, Роббибиз. Роббибиз не дейт? Rabbana деген сөз Роббибиз. Атина бизге ата кылгын. Fid dunya бул дүйнө wa fil akhirati ахиретте hasana жакшылыктарды ата кыл. Wa qina azaban-nar тозак азабынан сактагын дейт. Бирок Алла Таала ондан мурда айтат да. Адамдардын арасында Алла бизге бу дүйнөдө жакшылык бер деген адамдар бар дейт да. Бирок акылы вабил ахирети мин халак, алар ахиретте эч кандай зыянга учурай турган адамдар дейт да. Эми караңыз. Биз мусулманбыз, а? Мусулманбызбы? Качантан бери мусулманбыз? Al-Mustaq'tan beri musulmanız. Al-Mustaq'ın manisi ne Al-Mustaq? Al-Mustaq deyin ne ki? Al-Mustaq deyin Allah Teala bizim ruhlarımızı yarattı. O şeylerden alastu bi Rabbikum Mustaq. Bu yüzden kalu baladır. Nerede nüfuz edip iman getirgemiz. Kaçandan beri musulmanbız? Şunları diğerler aytat ne dep körülgөн. Albatta körülgöndөн beri musulmanbız деген ижарат бар, бирок биз башкы жерде А деген точка бар да, А деген точка. Биз мына ушул жерде мусулманбыз да. Эми бизде Б деген точка бар. Биздин Б точкабыз кайда? Дейиш. Дейиш. Мына А точкада рухтар ааламында жарандык. Андан кийин Nerede enемиздин курсагында түштүк, турабы? Анан кийин бул жерде канча жашадык? 9 ай жашадык, а? Эми бул дүйнөдө канча жашайбыз? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан 60 жашар. Андан кийин не башталат? Барзак башталат. Андан кийин
Арқаңыз барған. Muna belgin neler? Kızavay rahmatullah ayttılar. Жаңа орыстар біреулерге неме экзаменге кирип анан кийин бирөөнүн ордуна экзаменге кирип берипти да анан чексиздер неметсе кайтара көчүрүп 8дердин баарын жыгып коюптур деп кайтара түзөп чыктı. Men esimde de mektepte aytıp bergendir. Biletkesиң ара? Жақсы. Көрдүңөрбү? Мына чексиз. Бuyagы чексиз болуп кетип атат. Эми караңыздар. Эми биз айтып атабыз да Rabbana atina fid dunya hasana va fil ahireti hasana va qina azabannar. Эми буякта эмне? Бул бейиш эле эмес. Буякта бул бейиш болсо буякта тозок деген нерсе бар да, туурабы? Туурабы? Эми караңыз. Ошол баягы ва минан наси мен якулу Rabbana atina fid dunya. Ya Rabbim bizge bu dünyada жақсылық бер деген адамдар бар, бирок ахиретте аларга эч кандай насип жок деп атат да. Эми биздики эмне болуп атат? Биздики bu dünyada дагы, ахиретте дагы. Эми караңыз, рухтан алынган мезгилде 9 ай. 9 ай мөөнөт үчүн берилген эле. Üçünde toplaşın. Үчүн берилген 9 ай. Прамылы келе бербейбиз. Зачем 9 ай? Dünyага даярдык көрүш керек болот элерге. Yerge değerlenmiş gerek bolчу да. Эгерде ушул жерде керектүү баягы азыр апабыз алгак болуп, убагында баягындай керектүү витаминдерди бербесе, дүйнөгө мындай бир толук кандуу болуп, алты саны заман болуп төрөлбөйт дейт да, туурабы? Эми бул дүйнөгө келдик. Мына бул дүйнөгө келгенибиздин ары мен кече суроо бергем да, балдарга айткам. Мисалы эки сөз бар. Бизде ийгилик, анан кийин жетишкендик. Кече ким Кубаныч жакшы туура жооп берген. Ийгилик менен жетишкендиктин кандай айырмасы бар? Бул жигит ийгилик болсун жашоодо дейбиз го. Ким айтты? Ийгилик менен жетишкендиктин кандай айырмасы бар? Успек кече сен уккансың айтып бер. Puanlara жеткiriyor. İyilik деген мына биз ийгиликтүү төрөлгөнүбүз 9 ай мөөнөттө, 6 саны заман, акыл эсибиз жайында, көзүбүз көрөт, бутубуз басат, өккөбүз соолоп ийгилик да. Бирок ишериңер оорубайлы бүгүн турганда ишериңер ооруган жокпу? Эч проблема жок эле ушундай жыргап турдуңарбы? Ийгилик. Эми жетишкендик деген эмне? Жетишкендик деген 24 сааттын ичинде мына биринчиси фарз, экинчиси сүннөт, үчүнчүсү мустахаб, мубах. Мына 8 амал бар го жана шариатта. Ошол амалдардын баардыгына жетиш керек. Ошон үчүн биринчиси намазга азан айтылганда хайя аля салах деп туруп, анан кийин хайя аля фалах деп келет го. Фалах деген эмне деген сөз? Кутулуу. Фалах деген сөз ошол жетишип кал, бактылуулукка жетишип кал деген сөз. 24 сааттын ичинде ошон үчүн Алла Таала убакытты кылган. Farz kılgan namazın içinde. Oşun için buna ben aytdım go bir jıl okudum depçi. Misal успешный adamlar dep koyat da. Misal ben janağı bunu öçürüp bereyim. Steve Jobs degen bileseňermi? Kim olsun? iPhone. Misal Steve Jobs'tu adamlar успешный adamlar dep. Sebebi ne? Azı misal iPhone'da alsam o özünce başkaça üstüne tutmasın oturalım. Steve Jobs nege жетишкен? Apple деген çoğun kampanyanın negizlegende. Şuga жетишti da. Жетишti. Bunu adamlar жетишti deyip, bırak Steve Jobs ne o? Rak bolup öldü da. Eğer de Kuday var dese dağı, musulman bolup ölgön yok da. Bu dünyada жетишti. Rabbana atina fid dunya bu dünyada жетишти, bırak ölgönden keyin tozakka ketti. Anayın misalı daha успешный деген adamlar, misala
Азыр мына Тони Эдисон деген адам мына лампочканы ойлоп тапкан. Түшүнүңүзбү? Ошол адамды жетишкен дейт. Мисалы Генри Форд машинаны биринчи машинаны ойлоп тапкан. Ошол адамды успешный дешет. Көп адамдар да, мисалы азыр миллиардерлер бар. Мисалы жана ким эле? Рокфеллер деген. Миллиарддаган акчаларды, миллиард ол канчалаган мамлекеттерден бар бир адамдын байлыгы ошончо турган да. Ошон адамдар успешный деген да. Ошондой Рокфеллер дейбиз деп адамдар неме кылат? Бирок ал адамдар ушунчалык көп садака кылат. Өтө көп садака кылат. Бирок христиан болуп өлгөн биздин этикатыбызда не? Христиан болуп өлгөндөр алар тузгу келет. Ошон үчүн биздин максатыбыз эмне керек экен? Мына Роббана атина фид дуния бул жерде дагы ва фил ахирати түбөлүккө нерсени бардыгына жетишибиз керек. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн азыр мына жерде аз эле санда адамдар компьютерди билет да, туурабы? Компьютерди кармаганын да билбейбиз. Телефонду кармаганын билбейбиз. Бул деген сөз бизди уят. Түшүнүңөрбү? Мусулмандар эң биринчи 0 деген цифраны, 0 деген сөз арабча азамат не? Sıfır. Sıfır da. Sifra деген biz азыр колдонуп аткан цифралар да арабтардын цифрасы. Эгерде ушул цифра болбогондо азыркы компьютерлер, азыркы деме технология иштебейт болчу. Азыр канчалык илим менен техника өнүгүп аткан болсо, ошолордун баардыгын мусулмандар негиздеген. Түшүнүңөрбү? Мусулмандар негиздеген. Бирок мусулмандар ушунчалык артта калды, элементарный нерселерди билбеген. Биздин эң биринчи мына жердеги жана Чыңгыз айткандай, биздин башыбызда маңкурт кылып, биздин мышлениябызды тупит эткен. Сен кыла албайсың, сен мындайсың. Мен дайым айтам, мисалы, биздин үйүбүздө азыр да көрдүңөр, китепкана турат. Биздин үйүбүздө биз бала кезде китепкана бар эле. Бирок ошол китептердин баардыгын окуган менен цензура деген нерсе баардыгын фильтрлеп, адамдын өнүгүүсү үчүн баардыгын тыюу салган да. Эми азыр информация деген кеңири, өтө турган кеңири. Эми мен силерге кечээ нерсени айтамын, мына караңыздар. Биринчи суроо. Бактылуулук деген эмне? Дагы бабы дагы жок. Ошо бактылуулук деген, ошол атам айткандай, жүрөктүн бейпилчилиги бактылуулук дейт экен. Бирок көп адамдар мындай айтат да. Бактылуулук деген алышкан болсо, тууганың болсо, эсулуң болсо, деп мындай бөлүп айтат да. Ошон үчүн бактылуулук динде деген сөздүн мааниси, дин деген биздин жашообуздун баардык катмарын өзүнүн ичине алганы себебинен ошон үчүн динде деп айтат да. Түшүнүңүздөрбү? Динде деп айтат. Эми караңыздар. Бардыңар бактылуу болуңар келет, а? Жер бетинде 7,5 миллиард адамдын бардыгы бактылуу болушу керек, туурабы? Туурабы? Сиз балаңыздын бактылуу болушун каалайсыз, туурабы? Туурабы? Эми ким бай болушу керек? Бай болгум келет? Бактылуу болуп бай болот. Biz ушул байлык деген нерсени туура эмес түшүнөт экенбиз. Байлыкты эмнедебиз? Мисалы кичинекейибизде мультфильмдерди көргөндө, мультфильм көрөт элек го? Мультфильм көргөндө бизде кандай кылат? Байларды мындай качы кылып, байларды залым кылып, кедейлерди умный кылып, алдар көсөлөр да, ушундай кылып, анан ушундай кыла беле? Ошентип бизге байларды, азыр депутаттарды ким жек көрөт? Депутаттарды көп жек көрген адамдар көп байбайт да, ошондой эле. Түшүнүңөрбү? Депутаттарды эч качан обсуждать этпегиле. Эгерде сен качан бай адамдарды жамандап, индурайндар ушундай түгүндөй деп обсуждение кыла баштаганда, силерден байлык качат. İslam'da kança Türklük var? Birincisi kelime, ikincisi namaz, üçüncüsü oruza, zeket, hac,
Türk'lükte bu İslam emez. Biz İslam'a geldik biz. Düşünüyorlar mı? İslam buna şu Türk'lüğün üstünde. Ayakta İslam var da. Ağaraptığımızda. İslam bu zapta. Bırak İslam'da kuruşun birinci fundament kuruş gerek. Sen de fundament olmasa müsal olasın mı? Yok. Fundament olmasa sen maşından 4 döngülük var. Bırak 2 döngülük mene maşından yürüyor böyle. Yürüyor. Emi biz din İslam'da baktoluluk var da orada. Emi din İslam'da baktoluluk oluşunun, din İslam'da baktoluluk oluşunun. Buna yerde sen bir yüzün içinde girse baktoluluk olamıyor da aslında. Yüz algın geliyor. Bırak yüz alayın dese, yüz alışın alında birinci fundament oluşun. Bırak fundament yok sende. Yüz alasın da al yüge girmesin sen nereden baktoluluk olsun. Değil mi karabda? Kelime var iken ha. Davatçılar olan kelimenin yakının girgizgile de var. Namaz okuydu. Oruzu tutar. Emi zeketli kimler böyle? Baylar böyle ta. Baylar böyle mi? Zeketli baylar böyle ta. Biz cermeyiz ha. Ötenler nikah sayısa da. Bravo. Ötenler nikah sayısa bu. Zeket vergenler konular götürülür. 1, 2, 3, 4, 5. Nege zeket vermeyiz dese, aytamiz. Ötenler nikah sayısa. Bamka sayısa. Bamka sayısa. Şunu mu? Bamka sayısa. Olmasa Allah Teala aytmaydı. Vaqimus salata ve atuz zeka. Vaqimus salata ve atuz zeka. Vaqimus salata ve atuz zeka degen ne diyorsunuz? Namazda turuzula zeket vergüle. Namaz okutup zeket vergüle. Bi amvalikum ve anfusikum. Malın menen, canın menen de aytı da. Görün mü? Oşun için bir söz var da koydun üstüne torgoy cumurtkalagan zaman. Qanday düşünsün olsun? Tinçlik zaman. Tinçlik zaman, barçılık, toqsuluq. Oşonda sadaka berip turgan adam tağılbay turgan zaman bolat eкен. Nazır üylörüzde tamaklar aşıp kaldı, netip kaldı da. Kembagalbızda turabı. Kembagalbızda? Kembagal bolğon üçün tamaklar aşıp kalıp atabı? Aytыңыздарчы, kembagal bolğon üçün tamaklar aşıp kalıp alıp boylarga berip atabızbı? Эми торгой жумурткалаган заманда зекет бергенге адам табылбай калат экен. Ошол zaman келет. Ошол zaman келиш үчүн мына биз аракет кылышыбыз керек. Биздин балдарыбыз эртеңки күнү байдар, малдар жашаш үчүн мына биз биринчи оңолушубуз керек. Биздин ата-бабаларыбызды, байлардын баардыгын стенкага коюп атып, бизди кембагал кылып неметкен да. Эми мына мусулман ойгонуп келатат, мына даваттын шаардары менен. Ошон үчүн мына зекет ажылык. Бул эң биринчи мына жерде айтышыбыз керек да. Мен зекет беришим керек. Мен өзүм билем, атын айтпай эле Кыргызстанда чоң дамылар да, белгилүү дамылар. Bir жыл мен зекет бердим да. Кийинки жыл айтты, ошол жыл айттым дейт, "Я Алла. Мен неге зекет алышым керек? Я Алла, мени зекетке кадыр кылгын деп дуа кылдым, кийинки жылы зекет бердим." Көрдүңбү, азыр бизде мына жерде даже чечим да чыккан жок да. Мен зекет берейин, мен ажыга барайын деген чечим чыккан жок да. Не дедик? Аны колунда анда берип, мен колумда жок да. Сен өзүң мындай чечим да чыккан жок да. Түшүнүп атасыңарбы? Ошон үчүн урматтуу туугандарым, бул дүйнөнү Алла Таала бул дүйнөнү мусулман үчүн жараткан Алла. Бизди бул дүйнөгө үчүн жараткан эмес. Şu dünya üçün geçke mal karap, malın артынан жүрүш үчүн жараткан эмес бизди Алла. Bu dünyanın Allah Taala bizge aram kılgan emес. Düşünüyorsunuz? Bu dünyanın cırgalın Allah Taala aram kılgan emес bizge. Düşünüyorsunuz? Ошон үчүн баягы схемада айттым го, мисалы эненин курсагындагы бардык нерсе, ошол эненин курсагындагы жашоодон бул дүйнөдөгү жашоо ошого байланыштуу. Эми бул дүйнөдөгү жашоо, кээ биркилер кембагал болуп эле, эми
Мысалы 4 шариат deymiz ha. 4 şeriat. Abu Bakır bay olgan mı, kedi olgan mı? Bay olgan. Umarçı? Umar radıyallahu anh kembağal olgan. Osmançı? Bay olgan. Aliçi? Kembağal olgan. Hem biz aytarız da baylar deyişke 500 yıl geçirip girip deyiz da, turab. Oşonda da deme Abu Bakır menen Osman 500 yıl giyin girip. Ha? Giyin girip? Ha, kirüsünde beyişke suyunculanıyor. Düşünüyor musun? Prosto biz biliş olacak. Baylık degen ne genç? Baylık degen bu cılan. Baylıkты бардыңар жақсы көресіңер, ким жаман көреді байлықты? Бардыңыз жақсы көресің. Бирок Алла Таала ушундай болгон байлык деген жылан. Мына Хазали садакатта жазылган. Не деп Имам Газали рахматуллах айтқан, байлык деген жылан. Мисалы, мен ушуну түшүнбөй жүрүпмүн да. Мисалы, жанагы медицинанын эмблемасын караңыз. Жылан турат да. Неге ошондой? Жыландын уусунан дары жасалат. Түшүнүп атасыздарбы? Жыландын көргөндө денең дирт дейт го. Биз ошон үчүн айтабыз, деме байлыгыңан зекет бербесең мойнуңа жылан болуп оролот деп айтып атат го. Түшүнүп атасызбы? Бирок баардыгы байлык келет. Ошон үчүн бай адам ким десе, колунда бар туруп, бирок жүрөгүндө байлыкка болгон мухаббат жок болгон адам. Эгерде жүрөгүндө өзү материалдык кембала болуп, жүрөгүндө байлыкка болгон мухаббат болсо, анын айырмасы жок. Түшүнүп атасыңарбы? Ошон үчүн 4 түрлүү адам болот. Биринчи адам. Кимде илим болсо, анан байлык болсо. Экинчиде, кимде илим бар, бирок байлык жок. Үчүнчүсү, кимде байлык бар, бирок илим жок. Төртүнчүдө, байлык да жок, илим да жок. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты мына ушундай. Илим бар, байлык бар. Илим бар, байлык жок. Байлык бар, илим жок. Байлыгы жок, илими жок. Мынаны не деп атат? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эң жакшы деп атат. Илими да бар, байлыгы да бар. Эң жакшы категория бул. Түшүнүңөрбү? Эми баардыгыңар азыр почти малдар элесиңер, байлыгыңызды. Эми байлыгыңар көрсө, бирде мына байлыктын илимин алыш керек. Башкача айтканда, жылан менен арбашканды үйрөнүш керек. Силер о бай болбосоңор деле азыркы короңордо койлоруңарга жооп бересиңер. Түшүнүп атасыңарбы? Ошону туура иштеткенди үйрөнө турган болсоңор, силердин мал дүйнөңөр бу дүйнөдө дагы силерге рахат жеткизет. Бу дүйнөдө дагы силерге жакшылык болот. Бу дүйнөдө дагы силердин жакшы амал кылышыңарга, бейишке киришиңерге, ахиретте да атыңарды минип, ошол балыңар силердин бейишти бийик даражага жеткенге себеп болот. Ошон үчүн не? Ушул илимди алалы, байлыктын илимин алалы. Түшүнүп атасыңарбы? Экинчиси эмне дедим? Илим бар, бирок байлыгы жок. Себеби ал мына илимдин негизинде ал байлыкты каяка иштетишти билет деп атат да Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Мына силер окуп атканда хадисте айтып атам менчи. Ушуну мен тренингге акча берип бу адамды үйрөнгөндө башкача түшүнүп калдым да. Багы тыйымдын эки бет болот го мындай. Бир жагын эле мындай деп эле жүрөбүз да. Буягын карасаң, буякта башкача сүрөт ал. Түшүнүп атасыңарбы? Ошон илимдин негизинде байлык топтолгон болсоң, сенин байлыгың садакатул жария деген нерсе бар. Турабы? Сен дүние жүзүндө ошол ажыга апарат, сени зекет берди, канчалаган адамдарга кубанып, иман деген эмне? Ажыгит. Иман деген сенин жакшы амалың сени кубандырса деп атат да. Мисалы азыр сен өзүң эле кубанбай, мисалы бирөөгө бир нерсе берсең кубанасыңбы? Бир эле эмес, сен миңдеген адамдарга берсең канчалык кубанасың? Анан берейин десең өзүң кадаң бересиң. Түшүнүп атасыңарбы? Азыр бул башталып мына караңыздар. Илимдин негизинде
Baylıkты qancha ishlatishni biladi. Endi bu ilmi var, biroq bayligi yo'q. Biroq o'sha niyat qilganligini sevilen so'qqa birday niyat qilganligini sevilen so'qqa birday. Üçüncü türlü adam bayligi yo'q. Bu ilmi yo'qligini sevilen bayligin o'ngdu, soldu, aram yollarga işletişlerimiz. Köpçülük biz bayligimiz var. Köpçülük men özüm men misal men bilem de özüm şunçalık bir gün oşan üçün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? Her bir adam 5 dersege. Birincisi ömür. İkincisi yaşlık. Baylıkты kayaktan taptın, kayaka işlettin. Buna tapkan özünce. Alın ittin ulu iti var aksa tavada. Katınlar aksa tavada dadı. O Kıtayda bir eşki varken bir günde $1000 tuatken eşki. Vacana zümreden bas. Ya zümreden baskan günde $1000'dan. Siz o saatini alın. Eşkiçe bir çok duydu. Kellesi çok eşkidini tavada dadı. Akçanı tapkan o ürünler. Şunu da sana bu. Akçanı tapkan ürünler. Akçanı tapkandan keyin bir olup akçanı saktaşlık var. Üçüncüsü akçanı göbeytiş. Akçanı ne керек? Заставить etiş керек. Akça bizge işteş керек. Biz akça üçün iştebeydik. Şunun için baylardın formulası şundan eken hiç kaçan akça üçün iştebeydi. Akça sizlerge iştesin. Şunu da sana bu, akça sizlerge iştesin. Hem oşonu keyingi saatte öğretim. Azı öğretsem sizler eten keldi. Balığa açık kaldı. Tepkilisi getiriyor. Daha bir kızık versen aytar. Malgalar tavukları mı zannediyorsun? Ölüp gelsin karamayın. Akça tapkan diyoruz. Malı satmayayım dedi. Akça jaman deyince jakşı bu. Kamızlardan başlayın. Aytın. Özüңөр boyun jönөл. Akça jakşı jaman. Akça jakşı jaman mı? Akça jakşı. Var jaman Ha? jaman. Akça jakşılar emesken, jamanlar emesken da. Ortada. Akça jakşı adamdın jakşılığın көрсөтүп береткен, jaman adamdın maskasını çeşetken. Buga dalil Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadiste aytadi. 3 türlü adamlar dedi. Birisi sokur dedi. Birisi kel ekan da. Üçüncüsü janday qotur. Anan üçöne Allah Taala 3 perişte jo'natdi. Sokurga aytdi deydi. Dünyasında ne qalaysın dese, sokur bolboş üçün gözüm görsele bolat ekan deydi. Gözü mayli Allah Taala gözün көрсөткөндөн кийин эмне калайсың десе, мага ушу койлор болсо болот экен. Аммада турган койдан деп коет экен. Экинчисине багы келге bu dünya bu kel болгондон кийин эми kel да турам. Анан кийин эми не керек десе ушу башыма чач чыкса да болот эле дейт экен. Чач чыккандан кийин не керек десе, мага уйдар болсо болот эле. Андай уй деди дейт. Үчүнчүсүнө ne gerek dese, şu koturman ayıksam bile oldu dedi. Koturdan ayıkkandan ne gerek dese, töö gerek dedi. Anan töölü olup kaldı, mallı olup kaldı, ulu olup kaldı. Anan keyin emi Allah Taala kaytara jönöttü da. Demege jana sokur em akırkısını aytamiz. Sokur bu en altında. Birincisinde de kel. Kelge jönöttü da. Keldin süretinde geldi de, kel olup geldi de. Kel olup geldi de, ey Allah'ın kulu. Beni şu yolda kaldı. Nememe jetip alışmaya geldi. Bana özümün malından değer dese, özüme jetteyi taptaydı da. Sınırlar mı? Kudaydım kulu, sen dile geçeye uşunday ahvalda lan bu var dese. Kim ayıttı? Benim törülgende de canmalim törülgende. Geçele tomayağımı ispelen dese. Allah ya.
deydi eкен да. Көрдүң, унутуп калат. Agarda ушул айтканың жалган болсо, ошол мурдагы халатыңа түшүп калдым деп каргап салдым, мурдагы халатына түштү. Экинчиси ким эле? Котур. Котурга келип туруп, Котур сүрөттө келди да. Котур ака деди, кел. Мен ушундай кыйналып калдым. Немеге жеткенге бир аз кыйын керек десе, жок, өзүмдөн ашпай да жок деди да. Көрүңүз, жумак болуп калат экен. Айтты дагы Burada ahvalına düştüm, düşüp kaldı. Üçüncüsüne Sokur'a gelgende, Sokur anan keyin jardam berdi. Sokur bolgan adamlardan Allah Taala şuna köpçülüğü gökten açıp atkan. Bu özünçe tema. Bunu giyinle ötedi değil mi? Emi karabı. Göründü. Oşun üçün Allah Taala ne kılat eken? Bizi bilet eken da. Daha bir hadis var ne der? Allah Taala жақсы көрген адамға байлық бермейді. Неге? Жақсы көрген адамға su бермегендей. Su ziyan mı ce? Fayda özü. Su fayda özü? Fayda. Bir oğurgan adamga su vermeydi. Nege? Oşo su ziyan berip kaçmıyor. Şonuň üçin akça da ошондой suudaydı, asmandan. Hazır kar jağıp atат, жаңбыр жağıp atат. Dünya yüzünde akça köp. Şunu dünya yüzünde buna su ağıp atат ko, buna bizde akça ağıp atат bizde. Akça ağıp atат. Şu suunu nege satып атат bizde. Suunu satып alып biz ошол акча dünya yüzünde ушунчалык көп. Просто sizdin çöntөгүңүздө, sizdin çöntөгүңүздө жок. Kimdin çöntөгүндө dese, еврейлердин çöntөгүндө. Еврейлерде 105 Nobelевский премия бар экен. Орта Азия боюнча Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Түркменистан, Азербайжан барлыгына бир Nobelевский премия алган адамдар бар. Себеп бүт таланттуу адамдар, бүт высший образование, бүт өткөндөрдүн бардыгы дворник болуп, неме болуп, таксист болуп. Бизге акчаны деген илимди алган эмеспиз. Бизге акчаны окуткан эмес мектепте. Сөздөрү билбейт болчу. Мен айттым го, атам мага бир эле сөз, бир эле акча жөнүндө бир эле информация айткан атам. Сөз өзү билбейт эле да, онда чоң атасынан айткан. Сөз чоң аталарыбыз билген экен да. Неде? Ер жигиттин чөнтөгүндө акча жүрбөсө, ал жигит эмес дейт да. Biz rassa 90-жылы кыйналып, акча жүргөнбүз да. Ошо сөзүнүн чөнтөгүндө мен акча жүрөт болчу да, элдерде акча жок кездечи. Ошон үчүн акча жаман десең, акча келбейт экен да. Бирок акчага жооп бересиң, ушуну билип алга. Ким чыдаганың окула. Бул эртең бай болгондон кийин, эгер мен азыр ушундай формуланы үйрөтөм, эгерде ошону кыла тургансыңар, сөзсүз бай болосуңар. Бирок бай болгондон жана Сокурга окшоп, немеге окшоп, калга окшоп, Сокурга окшоп турган болсоңар, анда аны окуй эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын заманасында бир адам бар эле да, намазга келет эле багындаткан. Азан демени айтканда чыгып кетет эле, Салаба деген киши бар эле. Не болду десе, аялым экөөбүздө бир эле кезде мындай бир эле көйнөк бар. Ошону менен мен барып туруп аялым бергенден кийин намаз окуйт. Ушунчалык кем багал эле да. Көйнөк жок эле. Яла неси, сиз деле дуа кылыңыз, мен деле байын деди. Он финансовый интеллект деп коет. Ошо неси мындай жо салыба сага болбойт. Ушул акыбалың эле жакшы, ушул деле өтүп кетсең сага жетет десе, жо Алла десе, мен деле бай болуп, миллионер болгум келет деди. Бұл үмметке болған сабақ та, дуа қылды. Анан бір ешкісінен бай ешкі туй 8-ден, 2 жылда 8-ден, болтыр көйді да көйіп, малы көйіп, қошқары көйіп дегенде. Көйіп, кейінне қалды, намазға келмей қалды. Кейін жұмаға келмей қалды. Кейін айт намазға келмей қалды. Кейін зекет парыз болғанда, Пайғамбар саллаллаху зекетке барып, зекет бергиле дегенде, зекеттен кийинки жылдары акчадан бир берилет, зекет билесиң? 40ка бер. 40тан бири койго берилет да. Берилет дегенде, onu koyu verse көйүп кетти, 40тан бири деметкенен дагы азаят. Караса, эпти көйүп кетти да, карап туруп, bunun жизияга окшош го, чото көйүп кетти, жооп бере албайт деп койду. Түшүнүп атасыңарбы?
Rüstek Osman aytdı. Rüstek aytkan mı? Şuradan sonra ошондой болуп кетесиң, кетпей турган болсоңор үйрөтөйүн, болбосо мен эскертип атам да, эскертип атам. Азыр итак ошондой акыбалда болуп атабыз да. Бабылга эки периште келди да, эки периште келип айтты дагы, сыйкырды үйрөттү да. Биз силерге келген сынообуз. Биз силерге келген сынообуз. Бул сыйкыр менен силердери эрди катынды ажыратып куфур болбогула деп эскертип туруп анан үйрөттү да сыйкырды. Үйрөтөбүз, биз жолдон чыкпайбыз деп, анан кийин сыйкыр чыгып кафыр болуп кетти да. Азыр эртең Абдыразак келип, байлыкты үйрөтүп атып, баардыгы эртең миллионер болуп кетип анан кийин. Zekatni qo'lga Ошон үчүн бай болгуңар келет экен, силерге үйгө тапшырма. Үйгө тапшырма. Бай болуш үчүн байлык бул оор нерсе. Байлык үчүн эртең жооп бересиң, эртең СМБдан келет, эртең рекеттер келет. Эртең байлык көбөйгөндөн кийин уже башкача болосуң да. Ошон үчүн байлыкты көтөрө алган адам көтөрө алат. Байлыкты көтөрүш үчүн эң биринчи адамда мына байлык деген бул мындай. Мына дарак боло турган болсо мен сүрөт тарта албайм да. Мына дарак барбы? Дарактын эмнеси бар? Тамыр. Тамыр. Мына тамыр бекем болуш керек. Тамыр руханият. Пайгамбар Алла Таала Кур'анда айтады Ибрахим сүрөсүндө. Калима тайиба. Бул эгерде сенде калима тайиба, эгерде ушунчалык бекем боло турган болсочу, сен баары бай болосуң. Мына жерде сенин тамырың ушунчалык Аллага болгон байланыш, Аллага болгон такыба ушунчалык күчтүү боло турган болсо, бул дарак нөмөлүү дарак болот. Мен силерге үйрөтүп атканымдан максат мен ушундай бир чоң ниет кылдым да. Болбосо мен Кудайга шүгүр. Тиргилик өтө турган жашообуз бардыгыбызда бар. Просто адам баласынын бу дүйнөдө өзүнүн жашоого келген максаты бар. Не деген? Муну орусча миссия деп коет. Бул миссияны Алла Таала Кур'анда айткан эди. Мен жер бетине өзүмө орун басар жаратканмын. Жаратам деп атты. Түшүнөсүңөрбү? Башкача айтканда, адам баласы Алла Тааланын жердеги орун басары. Башкача айтканда биз заместительбиз. Биз бу дүйнөдө адамдарга жакшылык жеткиришибиз керек. Эптеп эле уйдун артынан, койдун артынан, малдын артынан эле өтүп кетпейли деген эле неме да. Түшүнөсүңөрбү? Биз өсөлү, өнүгөлү, Кыргызстандын ушунчалык чоң ресурс, бизде адам баласына өтө чоң бир мүмкүнчүлүк берген. Просто ошол мүмкүнчүлүктү иштетпей эле өтүп кетип калбайлы дүйнөдө. Эч баланы билбей эле деп оозундашып өтүп кетип калбайлы. Жок дегенде балдарыбызды үйрөтөлү деген эле менин бул жакшы тилегим. Түшүнөсүңөрбү? Себеби биз кылбаган нерсени азыр Палестинага жардам бере албай атабыз. Туурабы? Илим менен мусулмандардын алсыздыгы ушул болот. Ошон үчүн мен мусулман бай боло турган болсо, биринчи бай болуш үчүн 50 причина керек. Эгерде 50 причинаны жазып келсеңер, мен үчүн бай болушум керек. Уну ким жазып келсе, ошого салып атам. Болду, калган өтпөй мен болду. Калган келбей болду. Жагына сен айтпайсың кандай. Бай oluştun 50 причинасын ойлонуп. Причина, ошол причина себеп сени бай болгонго сени түрткү берет. Сен эгерде ошол причина болбосо, сен бул бай болуш өтө оор нерсе, кыйын нерсе. Мисалы чемпион болуш үчүн эмне керек? Чемпион болуш үчүн эмне керек? Кары болуш үчүн эмне керек? Ошондой эле нерсе да. Барлар бай болгуңар келип атабы? Бай болуш үчүн да ошондой кылыш керек. Түнү уктабаш керек, эртең менен чуркаш керек, жарым сааттан күндө тренировка кылыш керек, күндө 1 сааттан китеп окуш керек. Ошону кылсаңар анан бай болосуң. Анан болсо бай болосуң. Ал байлыкты силерди чагып алат. Түшүнөсүңөрбү? Мен окусам эле сразу бай болуп калам деп ойлоп атам. Минимум 7 жылдан кийин ошол мен айткан техникаларды кылсаңар, минимум 7 жылдан кийин бай болосуңар.
Sırak olmuyor. Ekese kılsak, ben aytkan desem ekese kılsak. Çok aytsak ya. Koyanda koylar rasqa. Yo sizler hazır buna men kecha aytdim de tetrat ruchka olib kel desem, shu tetrat bilan ruchka olib keldim. Qanday pay bo'lasan hali? Gördün mü? Bu saman disiplina, bunu özü din degen özü disiplina da. Şunu da sonra dinin özü disiplina. Namaz vaktısı menen turabı, orozun vaktısı menen turabı, zekat vaktısı menen turabı, acılık vaktısı menen, bardı vaktısı menen. Uağında gelmesi gelmeyiz de bizce. Oğuz'a şarkada barağız, bırak namazga başka nesege oğuzun vaktısı. Kolay var abi. Arabada geçik var abi. Oşoncu tuğanlar bu disiplina. Eğer de disiplina bolsa musulmanlar. Onu bu omayla nese. Dünya yüzündeki men ustalmaydım da dünya yüzünde en omay nese ne bilesin mi? Ha tabii. Dünya yüzünde en omay nese bay olmuş. Prosto o baylıkta Allah Teala bergenden keyin biz oğundu soldu çaçıp çok bulup batırmız. Az bir eksperiment yürüyoruz. Bir eksperiment. Her birinlerge ben $1 verdim. Ne kılasın arası? Bağırtılar, çok veresin arası. Ama mesela ne kılasın? $1. $1 90 son. 90 so'm. Ne kılasın 90 son? Birinchi uylik shartlarda foydalanadan keyin sadaqa berib, endi to'g'ri o'tadi. Degan sen ne kılasın 90 son? Ne kılasın? Dağıt kaçıran diyorsun. Aycı gitmeye lan. Davatta jürüyorum. Davatta şöylesinden aytılar. 30'dan üstte Milyarderler ne kılatken aytayım da. Ben $1 da koydum sizler geç. Allah ver. 50 tin desen az. Rüspe 50 tin ne kılasın? Donald Trump degen hazır Amerikan prezident oldu. Oşo çoğun giltegen çoğun milyarder aytıp bir jurnal özünün klientlerine 50 sent $1'dan 50 sentten de eksperiment kılıp jönötüdü. Oşo 50 sentти biz Donald Trump degen Trump böyle degen çoğun kampanyага приходқа 50 копейка түштү деп жаздык dedi. Көрдүңүз? Немеге жазат экен аларчы? Приход деп коет. Киреше деп жазат экен. 50 копейка. Ошол мен устадым айтат, мен жана Ричард Брэнсон деген өтө миллиардер адам бар да. Ошонун эгерде сен ошодон барып консультация алам десең, 1 saatına $375.000 төлөшүң керек экен. Анан 15 минут, пожалуйста, можно дедим да, мейлі 15 минутuna o $50.000 деп. Сондықтан $50.000 төлөп, анан кейін не кеңеш бересиз десе, деньги состоят из мелочей деп айтты. Ne? Акча тыйындан турат. Фәмән яъмал мисқала зарратин хайран яра. Ve men ya'mel miskale zarratin şerran yara. Ne diyorsunuz? Zerreçalik, çam-çalık nesege sen жақшылыққа жол бересің, çam-çalık жамандыққа жол бересің. Sen копейкада чөнтөгүндө жүрөбүр, сол копейкага жол бересің. Түсүндүңүзбү? Ошон үчүн Умар радиаллаху анху айтат, ey кыяматта Алланын алдында amalındı, esep verişten burada özün tarazala. Erteki gün o şu KPK'ga cevap versin aldığında özün KPK'nı taslayın esepte. Eğer de sen özündün KPK'nı esep verirsen, senikin başka bürüler esep değil. Sen özündün tağdırımdı özün жазбасаң, sen bürülerdin жазып koygan planı menen yaşaysın. Kimdin жашоодо planı var abi? Yok. Hiç kimde plan yok. Plan yok. Siz ne deyiz? Bu вообще жоқ екен. Мен бұдан günökör tilimden айтып бердім да. Если хочешь насмешить Аллаха, покажи свои планы деп. Bu вообще жоқ нәрсе екен да. Наоборот, біз план менен жашашыбыз керек. Bu жігіт қанша жашайын керек? Anca yaş kaçıyor. Қаншаға жашайын керек?
Gördün mü? Özünü bilmeysin de bilmegen yerden ölüp ketersin. Şunu da sarı. Misalı men yüzgö çıgayın dep çeştim. Niyet kıldım. İnne ma'amelliyini bilmeyen. Ben Allah'a ayttım ya Allah beni yüzgö çıgar şey. Hem yüzüm nene yaşarsın dese ya Allah ben 70'ke çıkkanda toluk Kur'an'da jattayım. Men Kırgızstan'a 10 GES kurayım. Men 100 şunday okuyacağım kurayım. Milyondoğan adamlarga jardam bereyim. 250 mamleketти gıdırayın dep жазып koydum da. Men ошо күнөө мен ушундай жазып койсом Allah Taala жок дегенде 90'da өлөм да. Иши өлгөндө мен кече ошо баягысты кабырына барганда мен айттым. Ya Allah dedim meni ушул жерге алып келбей койгой. Мен Мединада өлөйүн. Мединада ушул Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жанында кабырга көмүлөйүн деп заказ берип койдум да. Ошондой ниет кылса болобу? Көрдүңөр, ошон үчүн баардыңар бүгүн барып 100 жылга чейин арабакка канчага чыктыңыз азыр? 50 алып. Калган 44 жаштагы планыңызды жазып бересиз. Айдап бер. Бардыңар жазасың. Түшүнүңөрбү? Мен 250 мамлекетте кыдырам. Мисалы Умар Пала bir рахматуллахи дуалган. Ya Allah, benim rızkımды бүткүл ааламга чачып жибер. Ошол рызкыны senin жолуңда терип жеп жүрүп өтөй. Сен кантип эми 250 мамлекетти кыдырасың? Биякта кеч келе анан эртең чөп коруш керек. Анан алай кылган мал айдаш керек деп жүрсөң, каяктан кыдырасың? Биякта ошон үчүн система түзөбүз. Чтобы биздин байлыгыбыз бизге өзү бизди иншалла поддержка кылып, бул байлык деген бизге бензин болсун. Байлык деген биздин бейишке киргизе турган нерсе болсун. Бизди намаздан тосо турган, бизди орозодон тосо турган неме болбосун, бизге байлыгыбыз жардамчы болсун наоборот. Мишайдер турган чыгайын десем, Мырзалакан башын көрдүм, малды карап атып, сен ошон үчүн система түзүп койгон болсоң, бул иштей берет, бул байлык деген. Силерге иштей берсин байлык. Силер иншалла коркпостон, ойлонбостон 250 мамлекетти кыдырып, Америкага баргыла азыр, Кореяга баргыла, Японияга баралы, ошол жактын технологиясын алып келип, биз өзүбүздүн мамлекетти көтөрөлү. Түшүнүңөрбү? Өлүп кетсин, мага нике сайсабы жан. Ошону кылсак болобу? Өлөрүм калды деп. Өлөрүм калды деп. Бизди шайтан күчүнө болот экен да. Жок мен депчи. Ошон үчүн китеп окуйм. Бүгүндөн баштап жарым сааттан китеп. Анан китеп окуйт десе баягы немени сүйүү романдарды аларга силерге кереги жок. Именно азыр проблема акча болот, акча жөнүндө китеп окуйсаң. Акча деген эмне? Акча деген эмне? Мүмкүнчүлүк дагы. Акча дагы эмне? Тири. Акча деген байлардың түшүнүп экен да. Акча деген жакшы кызматкер. Өтө сонун кызматкер. Акча уктабайт экен да. Сен уктап барасың, акча табылып жүрүпчү. Бирок алар миллиардерлер уктап атканда алардын акчалары акча туй берет экен. Акчаны заставить этиш керек, акча бизге иштесин. Болду биз акчага иштебейбиз. Болду бүгүндөн баштап чечип чыгарсам мен акчага иштебейм. Акча пусть мага иштесин. Түшүнүңөрбү? Биз айтабыз, ya Allah биз ахиретти ниет кылсак, дүйнө артыбызга кул болуп ээрчитебиз, бирок кул кылышты билбей атабыз да. Ошонун баардыгын еврейлер окуп билип коюп кетип, бүт Москвадагы торговый центрлер баардыгын алып алыптыр да. Жыргап жүрөт. Ошон үчүн эң биринчи мына жерде бай менен кедейдин айырмасы акчадан айырмаланбайт. Бай менен кедейдин айырмасы мына жерде мышлениядан айырмаланат.